Акыркы жылдары жана нерв оору сыяктуу эле баягы астрохондроз деген бир оору чыкпады аябай. Мурун эми жок десе болчу да, мурунку замандарда. Кийинки заманда аябай көбөйүп, ушуну менен жабыркагандар абдан көп да. Ушул оору боюнча жалпы түшүнүк берип, эмне болгондо ушул оорудан баягы сактана алабыз, эмне болгондо оорубайбыз деген түшүндүрүп берсеңиз окурман. Эми остеохондроз оорусу мурда эле бар болчу. Эми биз баягы мен мисалы иштегениме 42 жыл болду. Бирок аттары өзгөрүп келатат. Мурда баягы кыргыздар деле айтып жүрбөйбүзбү? Аркама сук тийип калыптыр, белиме сук тийип калыптыр, белимди мертинтип алдым, белим ооруп атат, аркам ооруп атат деп элечи. Тебелетип, ушинтип жүрчүбүз, ошол эле остеохондроз. Эми бул балким элдер баягы таза абада жүргөнгө байланыштуу, же ат минип жүргөнгө байланыштуу, анда көп билинчи эмес. Экологияда таза болчу. Анан эми азыр билинип аткан себеби ичине анча мынча баягы биз муну туура эмес түшүнүп атабыз да остеохондрозду. Бул өзүнүн негизги аты радикулит. Биз мурда 80 жылга чейин эле радикулит деп тарлап жүрдүк. Нервти кысып калганда, нерв сезгенсе радикулит деп коебуз. Нерв корешоктору да, эми нерв талчалары. Анан кийин биз остеохондроз деп жүрдүк. Остеохондроз деген омурткаралык баягы кемирчектин структурасын бузултса, дегенеративдик изменение деп коебуз, же болбосо дистрофиялык өзгөрүш деп коебуз. Ошолор мисалы остеохондроз. Анан эми ошол өзгөрүш бул 90-жылдар айтып жүрдүк. 90-жылга чейин, 95-жылга чейин. Эми 95-жылдан баштап компьютер чыкты, грыжа диска деп баштадык. Грыжа диска деген ошол эле. Эми мындай бир эле оорунун бөлөк жаттары болуп атат да. Заманга жараша аттар өзгөрүп келаткан. Анан грыжа десе элдин баары коркуп кетет. Ой, грыжа деген жаман турбайбы? Грыжа десе операция деп баягы. Азыр магниттик резонанстык томография чыккандан кийин грыжа диска деп коет да. Ал мен түшүндүрүп айтам, сен грыжам болуп атат деп, ой, белиң ооруганын айткылачы. Анан грыжаны эмне аласың? Анан бели ошондой ооруганын түшүндүрүп бергиле. Грыжа деген подружкаңарда эле грыжа болсо бар. Бирок эмнеге белин оорутпайт? Эмнеге бутун оорутпайт? Анткени ал белине сук тийип, ал грыжасы нервти кысып калган жок. Ар бир адамда болушу мүмкүн. Эми ошону түшүндүрүп бериш мындай кылайын. Ол омуртка. Омуртканы кыргыз баласы аябай жакшы билет. Омуртканын могу жери бул корпус деп коет. Бизче баягы тулку деп коет. Бул тулку. Омуртка тулкусу негизи да, омуртканычы. Анан бул жери болсо жаача. Душка деп коебуз. Жаача менен душ бул тулку бириккенде омуртка каналы түзөт. Жерден билесиңер жүлүнүп өтөт да. Эми бул омуртканын каптал канаты. Бул арка канаты. Бул үстүн курчугу. Бул астын курчугу. Эми кептин бар бул омуртка алкагында жүрөт да. Эми ушул омуртка алкагы бизче диск деп коет. Межпозвонковый диск, омурткаралык диск. Эми ушул бул баягы кемирчек да. Жөн кемирчек эмес, тарамыш кемирчеги. Бизче фиброзный кальций деп коет. Мындай эми уюл болуп мындай тарамыш сыяктуу болгон кемирчек да. Анан ушул кемирчек мисалы 30га чейин жумшак болот. 30 жашка чейин. 30 жаштан кийин баягы жумшактыгын жоготот дагы. Анан кишинин жылышы мүмкүн да. Бияк жакты өстө жылса опасный, кыйыныраак. Бияк жакты өстө жылса эчтеке эмес. Анан бул омуртканы мен түшүндүрүп берейин. Бул омуртка бири-бири менен мындай кулпу сыяктуу бейт, ашташат. Эми ошо ашташкан эч убакта жылбайт. Жанагы костопорох дегенде жылдык да үстүнөн басып атпайбы? Ал болбойт жанагы жылдырды деген. Жылса ичинде жүлүм бар да. Бул коркунучтуу да. Ошон үчүн омуртка каптал тешиги жөнүндө сөз болот. Ушул тешикте мисалы нерв талчалары чыгат. Бизде нервный корешки деп коебуз. Кыргызча которгондо нерв дүмүрчөгү болуп которулат экен. Ушул нерв талчалары чыгат да. Ушул жерден чыгына. Сары болгон нерв талчалары. Көрдүңүзбү? Сары болгон нерв талчалары. Эми мына омурткаралык диск. Жумшактыгы. Эми бул макет да. Эми баягы конечно мындай болбойт эч кичине алжым болуп. Анан бул ушул моуну карабайсызбы расстояниясы.
ушул баягы амортизатор. Адам өйдө кыймылдаганда, ар бир кыймылда бул эми омуртка мууну да. Негизги байкасаң ушул жерди кескенде, баягы косугондо, ушул жерди кескенде омуртка ажырап кетет. А муну ушул жерин кеспесеңиз ажырабайт. Эң негизгиси ушул кармагачачы. Омуртка мууну да бул. Ушул омуртка муунунун структурасы бузулса, дистрофиялык өзгөрүшкө туштукса, биз ушуну остеохондроз дейбиз. Кокустан ушул мисалы бунун структурасы бузулуп, бияктысы чыгып калса, анда грыжа дейбиз. Мисалы мынча чыгып калса, кичине 4 мм чейин, анда протрузия дейбиз. А эгерде 4 мм ашса, мындай жөнөкөй өзүчө түшүндүрүп айтсак, бул тултуйуп чыгып калды деген сөз. Эгерде кокустан бултуйуп чыгып калса, анда грыжа диска дейбиз. Мына момунчалык чыгып калды. Бул нефти кысат. Көрдүңүзбү? Мындай чыкса мисалы. Нефти кысат. Нефти кысса нерв ортот да, мен мына кол менен нефти кысып көрөйүнчү, эмне болот? Ушул нерв кысылса, нерв шишийт. Ортат. Канал айланасы начарлайт. Анан нервдин иштеши начарлайт. Бизде баягы өзү мен институтта окутат да, баягы сезгенгендин түр эмелерин, белгилерин. Мисалы колор, долор, рубор, тумор, эт функция леса дейт. А эмне деген сөз? Мына шишийт дейт, шишийт, ортат. Бул воспаление сезгенет да, кысылып сезгенет. Ошо сезгенгендин белгилерин баардык түрлөрү ушул жерде болот. Эми сезгенгенде бул жөнөкөй микробдук сезген эмес. Бул асептикалык сезгени да. Жөнү өзүнүн деле каналына кысылып калды. Ошон үчүн эми булар өзүңүздөр билесиз, нерв бутка кетет, белге кетет, табарсык жакка кетет, үстүндөгү сосуколго кетет, башка кетет. Ошонун баары болот. Ошон көп белги берет да. Көбүнчө эмнеден улам пайда болот ушу остеохондроз? Жалпылап айтканда. Жалпылап айтканда бул мисалы катуу кыймыл кылганда, оор нерсе көтөргөндө. Оор нерсе көтөргөн сук дегенде бул сезгенет. А жанагыдай биз азыр Кыргыздын кыздары өзүңөр байкап атасыңар, швейный цехте көп отурушат. Швея Кыргыздын кыздары көп залалын тийгизип атат. Эми бөлөк жумуш жок да. Анан ошондо көп отурат. Мына омуртканы ойлоп көрсөңөр, башты болсо моюн омурткасы көтөрөт. А көкүрөктө болсо көкүрөк омурткасы көтөрөт, баш менен кошо. А бел болсо баарын көтөрөт. Бел анан тизе. Ошон үчүн бели ооруйт, тизе ооруйт. Тизеники бөлөк да чары турабыз. Анан ошол мисалы оор нерсе көтөргөндө эми айылда иштегенде кандай? Мисалы суукта оор нерсе көтөргөнгө туура келет да, чынбы? А шаардан деле ошондой остеохондроз болот. Шаардан эмне болот? Көп бир жерде көп отурат, жылбайчы. Азыр баягы жумуштун көбү эле компьютер менен. Башын ылдый кылып алат. Мисалы биз деле ушу компьютерде отурабыз керелде кечке. Анан мынтип дүңкүйүп калып атпайбызбы? Ошого мындай адат болуп калды да. Мен деле ошомун. Ошол менен моюн остеохондрозун, көкүрөк остеохондрозун пайда кылат да. Анан кээ бир айтып атат, жүрөгүм ооруду, жүрөк жагым ооруп, далын алды ооруп атат. Даже скорый чакыргандар бар да. Остеохондрозду. Давление да көтөрүп, моюн омурткасындагы остеохондроз, жанагы начальный грыжа диска давлениени да көтөрүп бериши мүмкүн. Анан кийин нервти кысат, бул жерде 2 кан тамыр өтөт. Бул кан тамырлар, омуртка кан тамырлары кысылып. Ушуну да кысып коет. Анда баш айланат, баш ооруйт. Бул нерв башка да кетет. Көп түрдүү белгилер берет да. Эми мисалы башты оорутушу мүмкүн, башты айландырышы мүмкүн, колдор көтөрүлбөй келет, аркалар ооруп, бүйрөктү оорутат, көкүрөктү оорутат, белди оорутат, бутты оорутат, даже табарсыкка чейин барат. Кээ бирөө айтат, ой табарсык жагым ооруп атат деп, ошо как раз паховый область деп коет, ошого да берилет. Анан бут чымырадат, чылып. Мунун белгилери көп дагы, анан мындайча айтканда симптоматикасы полиморфный да, көп түрдүү, ар түрлүү, көп түрдүү. Ошон үчүн баягы эми врач өзү түшүнөт да, баягы остеохондроз экенин, давлениясы жакшы,
içine götürülgeni var. Emni üçün başı aylanat. Анан башты кыймылдатса айланганы күчөйт. Бизде вертебра баждарын явление деп коет. Баягы боюндан эки арт айтпадым, эки арт жерге кетет, ошо кысылып калса баш айланганы күчөтөт. Ошон үчүн остеохондрозду дарылоо бул комплекс түрдө болуш керек да. Бирок айыгат 100%. 100% айыгат деп мен айта албайм. Бирок ошол кездеги обостренность кетет. Ошол кезде андан кийин адамдын өзүнүн да кандай алып жүрүш. Мисалы ар бир эле врач айтат, айланайын аныкта дейт. Толук киши болсо, чынбы? Аны оор нерсе көтөрбөгөн кантип адам көтөрбөйт, чынбы? Андай жок да. Анан жанагы жылуу жер дейт, сук дейт, сквозняк болсо. Анан кийин жанагыдай көп отурбат, эми отурат да, чынбы? Иштеген иши ошо болсо отурат да. Эми ошон үчүн өз жанагы режим труда айтып атпаймынбы? Режим труда отдыха деген соблюдать этиш керек. Жанагыдай көнүгүү жасаш керек. Эртең менен кичине бир аз басыш керек. Кыймыл аракет кылыш керек, ал да эле керек да. Анан ооруган учурда ошол мейлештик болбойт деп жүрө бербеш керек да. Кээде кол кыймылдабай калат, кээде бут кыймылдабай калат, жакшы эмес да, чынбы? Бутун чымыратат, тунчундуктатпайт. Эми кыйнайт да. Ошон үчүн өз убагында дарыланыш керек. Дарылаган врачтар да баягы ызын билип дарыласа ишти жакшы. Атайын азыр ушундай аппараттар чыккан, жанагындай тракционный деп коет. Омуртканын ичине тартып, горизонталдык түрдө тартат. Анын ортосундагы жанагындай моундай тартса, ортосундагы мындай микрожамдай ичине киргенге мындай ичине кирет да бир аз. Омуртканын грыжасы ушул дарылашын тартса, атайын аппарат бар, ушундай компьютер өзү билип, жашына, салмагына жараша, оорусунун ыгына жараша, эмесине жараша, жанагындай күчөгүнө жараша ошо тарттырабыз. Азыр оору күчөп жаткан кезде мунун кереги жок. Конечно, оору синдром азайгандан кийин, андан кийин тартыш керек. Сиз жана бир кызык нерсени айттыңыз да эми, ушул костоправа дейсизби? Костоправа. Ошого жанагы сынык жер. Ошого барып эле чыкпай, баргандан жыргап калды. Жыргап калдык деп айтат. Сонун болуп калды деп атпайсызбы? Ооба. А сиз ошону жокко чыгаргандай айтып атасыз. Туура эмес депчи. Эми мына өзүңөр байкап көргүлө. Омуртканын өзүн бул ар бир өзү негизи мындай деп айтыш керек да. Ден соолук бир эле жолу келет. Эч жокта эч качан мындай бир билими жок. Адамга өзүңдүн мисалы ооруңду ишенип бербеш керек да. Анткени ден соолукту бузуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн врачка кайрылсаң андан жооп аласың. Мисалы врачты билесиң. Лицензиясы барбы, жокпу? Ал эми костоправ деп коет, муну омуртканы басып жылдырып койсоң эмне болот? Көбүнчө жылдырып коюп келип атпайбы? Муну басканын ыгын билиш керек. Кээде чын эле кыйындар бар. Үйрөнгөндөр бар, бирок ал убактылуу да. Эми мындай жатканда басып аяктыргандан көрө анын риск жанагындай кыйналып калуу мүмкүнчүлүгү өтө көп да. Бут иштебей калса эмне болот? Бирде ийгиликтүү, бирде ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн да. Бирде мындай эми басып калганда мындай кичине ыгы келип, балким нерв бошоп кетиши мүмкүн. Ошол атайын бизде врачтар бар, мануалист деп коет. Ыгына жараша баягы нервти бошотот да. Мындай тартып, түртүп, ыгына жараша. Ал врачтар. Ошондой эле кызматкерлер, бирок ыгына жараша. Ал физиологияны билет, анатомияны билет. Анан эле эчтекен окуган, көрбөгөн, атамдан көрдүм, тияктан көрдүм деп жаза берсе болбойт да, чынбы? Анын жообу кимде? Ошон үчүн аны байкаш керек да. Сиздин бул жеке клиникаңызга ушул остеохондроз менен кайрылгандар абдан көп экенин көрүп байкап жүрөсүз да. Анан сиздин дарылоо ыкма кандай? Баягы салттуу медицина мененби же башка да ыкмаларыңыз барбы? Эми бизде баягы комплекстик түрдө болгондо жерде баягы оору синдромун кетириш үчүн Кытайдын жанагы алтын ийнесин, иглотерапия. Бул эми оору синдромун кетириш үчүн да, кан айланманы жакшыртыш үчүн колдонобуз. Андан бөлөк дагы жанагыдай мануалдык терапия, массаж жакшы жардам берет. Анан дары-дармектер менен кан тамырларын кеңейтип, жанагыдай оору синдромун кетиребиз. Лазер терапиясы жакшы жардам берет. Лазер терапиясы деген ал жана биз көрүп жүрбөйбүзбү? Ультравин лазер.
инфракрасный лазер. Ал жанагы кызыл лазер деген бар. Ал инфракызыл лазер деген бар. Кызыл лазер болсо териден ары өтө албайт. Инфра кызыл деген болсо терең кирет да, ошо остеохондрозго жардамчы да. Грыжага, ошол жердин мисалы сезгенген нервти баягы сезгенген кетиринге ушу жардамчы. Ошон үчүн жанагындай лазер терапиясын кеңири колдонуп атабыз да. Ошол анан баягы комплекс жана тракционный аябай жакшы жардам берет. Омуртка тарттыруу ыкмасы. Ал болсо ооруп кеткенден кийин жасалат да. Анан Кудайга шүгүр, бизде эми мындайча айтканда 42 жыл болду мына өзүм негизги кезим невропатолог нерв клиникасында иштеген бар, национальный республиканский больница, улуттук госпиталдын. Эми биз үйрөндүк да. Канча дарылап жүрөбүз, ыгын билип дарылаш керек да. Эми дарылоо ыкмасы баягы ыгын билсең оңой дарылайсың. Ыгын билбесең, конечно, мындай эле биз частный баягы менчик медицинанын өзүнчө эмеси бар, өзгөчөлүгү бар да. Менчик медицинада тез жардам беришиң керек. Жардамың эффективдүү болуш керек. Келген элге жардам болбосо сен жакшы сөзүн айтсаң деле алар куайланайын дейт да, чынбы? Бирөөнөн бирөө угуп келет, айыгып келет, айыкпаса келбейт да. Биз мисалы чоң аппараттарды киргизбесек, чоң жанакында магниттик резонанстык томографияны киргизбесек, чоң мындай больницаларда иштебесек, анда биз момундай иштеш үчүн өзүбүз ыгын берип жакшы дарылашыбыз керек. Дарылоо ыкмасын табыш керек да. Бардык эле иште ушундай да, чынбы? Айыктырбасаң ким келет? Ошон үчүн ар бир бизде мындай болуш керек да, дарылоо. Дары арзан болуш керек. Эффективдүү болуш керек. Анан кийин ошол киши келген кишиге мисалы баарын түшүндүрүп айтып, анан сен жакшы деп аяктап чыгыш керек. Андан бөлөк иш жок. Анан дары жанагындай аллергия бербеш керек да. Ошон үчүн колдонуп, ишенген гана дарыларды бериш керек да. Анан мындай жаңы көрүп алдым. Жок, ушу жакшы экен, же болсо бир биологиялык активдүү затты иштеген болбойт, чынбы? Анда өзүң эч ким билбейт, анда уят болуп каласың.